Өкмөт башчы Ош областындагы иш сапарынын алкагында Араван районунда жаңы курулган Момунжан Умаров атындагы орто мектептин ачылышына катышты. Премьер-министр өз сөзүндө мамлекет тарабынан социалдык объектилерге айрыкча мектептерди жаңылоого өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын баса белгиледи. Өкмөт башчы ага улай эле мугалимдерди билим берүүгө көңүл буруу талабын күчөтүү керектигин айтты. Мектепти салып койгондон кийин, эгерде мугалимдерибиз өзлөрү жакшы билим бербесе, заңгырага мектепти салабыз, ичиндеги мазмуну жок болот. Жакшы билим бербесе, балдарыбыз билимсиз чыкса, анда бул мектептин ачылышы дагы, бул мектептин мааниси дагы жок кесе болот да. Ошон үчүн мен эжелерге, агайларыбызга кайрылып кетер элем. Аянбай мугалимдер дайым даярданып келип, ушу балдарыбызга билим беришиңер керек. Аталган билим уясы 225 орунду болуп, заман талабына ылайык жабдыктар менен жабдылган. Курулуш иштери 2014-жылы башталып, республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Мектеп райондун борборунан 15 чакырым алыстыкта турат. 300дөн ашуун окуучу билим алган мектептин буга чейинки имаратынын эскилиги жетип келген. Yok, bu жерде eski мектеп бар edi. Eski мектеп 33-жылда ашар жолу менен kurulgandi. 40 сантиметр арка кетип калыптыр да. Ошондон кийин детстроодон кийин жарылып кеткендиктен мен эми президентке жаздым да. Bu hazır ama kança karajatка kuruldu? Hazır 36 milyon каражат менен kuruldu. 225 орунду. Биздин мектебибизде бардыгы болуп 380 окуучу окуйт. Араван райондагы Тепе курган айыл аймагындагы 5 гектар жерге заманбап күнөскана курулган. Өкмөт башчы күнөскананын иши менен жакындан таанышып чыкты. Премьер-министр жергиликтүү бюджетти чыңдоого салым кошуп жаткан ишкерлердин демилгелерин колдоо керектигин айтып, күнөсканадагы жаңы сорттордун көчөттөрүн отургузууга кол кабыш кылды. Базовое образование агроном. Болды. Қанбек, ол кышканын өзүнө жөнөтүп берет. Болды. Чарбанын кызматкерлери өлкөнүн ички базарларын жана Евразия биримдигинин мейкиндигинин рыноктарынын талаптарына жооп бере турган сапаттагы бадыраң, помидор сыяктуу жашылча жемиштерди өндүрүүгө багыт алышкан. Бул жерде азыр биздин эң чоң басым биздин өзүбүздүн органикалык жер семиртиштер болду. Бул малдын кыгы, койдун кыгы дегенде ошол органикалык жер семиртиштер берип жатабыз. Ошондой эле Голландиянын, Турциянын алдыңкы фирмаларынын биологиялык дары-дармектерин колдонуп жатабыз. Кудайга шүгүр, аябай качествосы жакшы болуп, лабораториялардан да аныктап чыкты. Кудай буйруса, бир ушу Араван жерине бир элди, бир миңдей элди жумушчу орун менен түзгөнгө аракет кылып жатабыз азыр. Андан соң өкмөт башчы Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүнүн ачылыш аземине катышты. Жолду ремонттоо иштерине жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, июль айында оңдоп түзөө иштери башталган. Жалпы узундугу 2 чакырым 400 метр жолго асфальт төшөлүп, жолдун туурасы 20 метрге чейин кеңейтилди. Биз асфальт төшөгөндөн кийин эле бир жылдан кийин же 2 жылдан кийин эле канализация алып кетем, башка дегенди таза баштайт. Ошондой болбош үчүн ар бир 300 метрге 2 жүк турбадан таштап кеттик. Бул ушул эки өзгөчөлүк менен болду. Анан жолдун үчүнчүсү кеңейгендиги. Мурун 7 метр болсо, азыр автомобиль жүргөн жол эле өзү 12 метр болуп эсептелет. Эки тараптан жүрүм болот. Ош шаарынын мэри өз сөзүндө 60 ички жолдорду оңдоо пландары бар экендигин билдирди. Өкмөт башчысынын айтуусунда Ош шаарынын ички жолдорун оңдоого ийри суммадагы акча каражаты бөлүнөт. Биз азыр 100 миллион доллар ушу Ош шаарынын жолуна жумшайлы деп атабыз. Аны мен ойлойм 100 миллион долларга жанагы Талабек Насырбекович айтып аткан 500 канча километр жолдун баарын бүтүрөбүз. Ушундай жол Ошту 100 миллион доллар жетет деп атабыз. Жакында келет адам. Буга чейин туурасы 7 метр болгон көчөдө 1960-жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтпөй, реконструкцияга жана кеңейтүүгө муктаж болуп келген. Оңдоп түзөө иштеринин алкагында тротуар, коммуникация жана ирригациялары да жаңыланды. Ушунчалык билесиңер, пробка болуп, жол тыгылышы өтө жашоочу баягы айдоочуларга, жашоочуларга ыңгайсыз болгон. Мен ойлойм, ушунчалык жакшы болду деп. Жолдун баягы пробка болбой, кыйла бул жактан өтүп, кыйла жакшы болот да эми. Ал эми өкмөт башчы иш сапарынын алкагында Жалал Абад облусундагы жаңы курулган социалдык объекттер менен таанышат. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.